Рахмат. Мынау видео конференция боюнча онлайн режимде өткөрүү менимче максатка ылайык болбой калат. Өзгөчө кырдаал кирген учурда жогорку кеңеш кандай абалда болбосун жыйналып туруусу шарт. Ошондуктан биз видео конференция күттүк эле, байланыш жакшы болбой калды. Мен бул маселени түшүнбөй калдым деген позициялар болбош керек. Жогорку кеңеш ок жаап атса да, башка болсо дагы жогорку кеңеш жыйналышта болушу керек. Мына кече 20-жылы көрдүңөр го. Бир кичине балекет боло кетти. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси качты, ички иштер министри качты, башкалары качты. Депутаттарын көпчүлүгүн жанагы чек аранын ар жагынан кармап келишти. Бул не деген жогорку кеңеш? Бул не деген жоопкерчилик? Жакшы болуп аткан учурда олтуралы ак үйдө. Кокус бирдеме болуп кеткен болсо, чычкандай болуп ийинге кирип кетебизби? Ошондуктан өзгөчө кырдаал болуп аткан мезгилде тескерисинче жогорку кеңеш биримдигин көрсөтүп, жыйындар залында болуш керек. Ошондуктан мынау сунушуңузду Марлен мырза мындай биз макул болуп койсоңуз, аргумент ушундай, себеп Конституцияда да ушундай жазылган. Өзгөчө кырдаал киргизген учурда 24-48 сааттын ичинде жогорку кеңеш жыйналууга милдеттүү болуп турат. Анан мен видео конференция күттүм эле деген болбой калат. Алахан Кесанович, мындай болгондо, жана ковид болгондо 6-чакырылыштын депутаттары чогулбай койгонбуз. Чогула албай койгонбуз, анткени белгисиз болуп калган. Бул оору жугуштуу деп ошондой жанагындай тартип менен Минздрав айтып калды. Билесиздер да, керек болсо дистанция болуш керек, бир жерде чогулбаш керек деген требование болуп калды. Биз эми келечекке эле коюп койдук да, мүмкүн кандай оору болуп калат, оорулар болуп калат. Ошондой дагы оору болуп калсачы, мисалы, адамдын бири-бири менен жолукпаш керек, бир зданияда чогулбаш керек деген болуп калса, анда жанагындай сын пикир болбос үчүн, мына депутаттар иштебей койду, кетип калды, качып кетти дебес үчүн ошону киргизип койдук эле да. Бул мындай новшество эле. Эгерде туура көрсөңүз, негизи эле бул айрым учурларда депутаттардын чечими менен өткөзүлгөнгө уруксат берип коё эле, анда мейли өзгөчө кырдаал болбосун. Негизи эле ушундайга биз жол берип койсок, келечекке керек эле нерсе деп ойлодум эле да, комитеттерде деле. Мыйзамда бир жылчык калбаш керек да. Эки окуу, эки түшүнүк пайда болбош керек. Эмне болот экен деген чыгат да, эртең эле эмне болот экен, ушундай кылып мыйзамда жазылып турбайбы деген шылтоо калтырбашыбыз керекпиз. Биз жогорку кеңештин депутаттары элдин өкүлүбүз. Эмне болуп кеткен кезде дагы жыйналышыбыз керек. Топтолушубуз керек, көзмө-көз олтуруп маселени талкуу кылышыбыз керек да. Анан мындай кырдаалда качып кетип барып, алыста бири-бирибиз менен сүйлөшүп отурган менимче туура эмес болуп калат. Мейли кандай десеңиздер, бирок добушка коюп көрсөңүздөр, менин сунушум ушул. Биз элдин башына түшкөн тагдыр менен тең бөлүшүшүбүз керек. Өзүбүздү аяп, телефон аркылуу жыйын өткөргөн болуп. Мен сиз менен толугу менен макулмун, анткени мен ошол учурларда керек болсо кызыл зоналарга чейин кирип кеткем, жүргөм. Бул жерде мен өзүм үчүн эле айтып атам да, бирок айрым учурларда болуп калды да, көрдүк да, чогулбай коюшту. Мен ошондо ойлодум эле, ушуну киргизип койсок бекен, ушундай учурларда мүмкүн керек болуп калабы деген эле, мындай немеде. Эгерде андай деле принципиалдуу болбосо, мен ага деле толук турбайм, калып койсо алып кое бериңиздер.